Кандайсыңар тугандар? Келиңдер, кол чапып коелу, Манай жакшы отурасыңарбы? Чыдап турлады, фуршет болот экен азыр менден кийин. Мен бул кече башталгандан баштап мындай ойлоп койдум, мен эмнеге отурам бул жерде депчи. Бүт эле миллионер экен го, елки. Менден башкасынын баары миллионер экен биякта. Мен мурун чынын айтайынбы, Анар эженин жумушуна аябай күмөн саначу элем, сомнение болчумун да. Бирок бүгүн мен ушунча 40 миллионерди көрүп, 15 мен да жадылам эжеке. Мен миллионер кылыңыз суранам. Анан жаңы эле жанагы Анар групптун түптөлүшү жөнүндө видеону көрдүңөр да, бир нерсени байкадыңарбы? Эркек жок видеодо. Баары жыргап атышат. Гүлүп жайнап, ошондо булар эмнени айткысы келип атат? Анар эже, эмнени айткыңыз келип атат? Эркек жок деле жашоо жыргабыл дегенби? Өтө сонун. Кол чабуулар, чоң рахмат. Өтө толкунданып атам. Кичине бир аялдар жөнүндө тамашалап кой деп айтышты. Мен өзүм 8 жылдан бери үй бүлөлүүмүн, Кудайга шүгүр. Анан мен келинчегиме кеде мындай белек берген жакшы көрөм, мындай кийим алып берем, ага айттырбайчы. Бирок мен бир нерсени байкадым, ушул аялдардын магазиндерине баргандан өлө корком да, жалгызча. Мен алдап аткандай эле сезиле берет да. Чын, мен ар дайым келинчегиме плач алып келем же көйнөк алып келем да, келинчегим биринчи ирет рахмат дебейт да. Биринчи эле эмнени сурайт дебейсиңерби? Канчага алдың дейт, сурап элечи. 8500-түн. Ой, тупой. Мындайда 4 алмакмын да дейт, сурап элечи. Бирок мага жанагы магазины Нижнего Белья деген аябай жагат, ич кийим саткан аялдардын магазиндери аябай жагат. Байкасаңар, ичинде мындай эркектер жок, жалаң аялдар. Эркектердин баары сыртта калып эле повод бербей, күтүп эки жака. Болбосо 5 мүнөт мурун аялын айтып аткан, жан, короче, кара кружева алсаң, кара кружевасы менен мындай. Жа оймо чиймелер менен. Андай болбосо кожаный латексни алсаң, мага ошондой жагат деп туруп кетип калат. Мен лично ошондаймын, мага кол чаап койгула, рахмат. Да, бир нерсени байкадым, ушу келинчегим менен мага повезло экен. Мага өтө повезло, анткени азыркы жаш кыздар азыр башкача байкасаңар мындай, мага эмнеге айфон бербейсиң, мага эмнеге кийим подарок этпейсиң деп ыйлап турат. Мен келинчегиме белек берген сайын же гүл берсем, ал мага постоянно мынтип айтат да, ушунун ордуна 5 килограмм эт алмакпыз да депчи. Ушундай эжекелер барбы бул жерде, Мага келинчегим ушунусун жагат да, гүл берсең, ушунун ордуна 5 килограмм эт алмакпыз да депчи. Даже башка бирөөгө гүл берип атса, ошентип деле айтып берет, ушунун ордуна 5 килограмм эт алмак да депчи. Же чын. Ошон үчүн мен жакында эле келинчегимди, билесиңер, 14-февралда каяка алып бардым. Эт саткан рядка алып бардым сразу эле. Вырезка, грудинка, фарш, все твои, детка, налетай дедим. Бакшы алаңдап калды. Ёлки-палки, фарш алып берейин деді, алып бер дедим сразу эле. Биякта айымдар көп экен, айымдардан сурап коем, эмнеге силер мындай белек бербейсиңер эркектергечи? Монтип айтып коесуңар го, я и есть подарок деп коесуңар го сразу эле. Бул эмне яки? Бул эмне тугандар, эмнеге биз айта албайбыз? Я и есть подарок депчи. 8 март менен 23 февралдын ортосунда аябай эле кичинекей аралык бар, байкадыңар? 23 февраль биринчи, анан 8 март. Мен оюмча ушул 23 февраль келген да. Аялдардын ичи күйүп кеткен да. Мо эркектердин праздниги бар, бизге да майрам керек деп туруп эле 8 мартты ойлоп салган да. Бирок негизи 8 мартты жакшылап тарыхка кайрыла кетсек, 8 март бул тең укуктуулуктун майрамы экен, Тең укуктуу. Мен оюмча ошол майрамды кайра кайтып келиш керек. Азыр эле баарыбыз гүл берип эле 8 мартта жагынып атпайбызбы? Тең укуктуулук майрамды кайра алып келсек жыргал да, ошондо биз эркектер гүл подарок этпей, сразу эле майрам менен деп койсо, сразу эле. Анткени укугубуз тең турабы? Рахмат. Мен келинчегим мурун жаңы күйөөгө тийгенде ал ойлочу да, байкуш. Эртең менен туруп, кофе жасап, омлет жасап, жумуртка куруп, мен рубашкамды кийип, төшөккө жаткан жака чейин алып келип берем депчи. Американецтердей элечи. Бирок биз кыргыздарбыз да, тугандар. Кыргыздардын салты өтө укмуш экен. Келинчегим азыр мамамдын эски халатын кийген. 6 кишиге макарон батат байкуш. Азыр 8 жыл өтүп келинчегим күндөн күнгө хитрый болуп баратат, өтө хитрый болуп баратат. Жакында эле Инстаграмга монтип жазып коюптур да, "Хочу суши" деп туруп, мени отмечать этип коюптур. Мага ал жакпайт. Вайнең дедим сразу эле. Анткени элдер күтүп атат.
Инстаграмда аудитория баары күтүп атат. Келинчеги Айзимхан азыр эмне мындай Филадельфия алып келет экенби же нормальный комбо сет алып келет экенби депчи. Эгерде мен ага суши алып келип берсем, ал Инстаграмга киргизет да, рахмат жаным за подарок депчи. А эгерде мен алып келбесем, ал по-любому киргизет. Все меняется. Родные становятся чужими. Чужие становятся родными. Спасибо другу моего мужа, депчи. Эжекелер, байкелер, силерде болобу мындай жашоодо мындай Инстаграмга же Фейсбукка мындай постту киргизесиң мындай публикация. Бир адам көрсө экен дейсиң да, ичиңен ушул адам көрүп койсо экен депчи. Болобу ушундай, кол чаап калачы болсо. Ой, рахмат. Калган 248 подписчик сразу эле кереги жок да, уже не важно да. Мен постоянно ушундай постторду киргизем да, келинчегим көрсө экен депчи. Жанагындай постторду киргизем да, мындай кантип пельменди туура жасаш керек деген. Анткени аныкы всегда пельмень эмес туугандар, аныкы эт өзүнчө калкып жүрөт, фрикадельки болуп. Камыры өзүнчө калкып жүрөт, мампар болуп жүрөт багы. Так. Анан дагы бир нерсени байкадым, азыркы келин аялдар мындай бетке эч нерсени айта албайт да, эркектерге сен ондайсың деп айта албайт. Бирок Инстаграмда, Фейсбукта укмуш пост жазат ошол жөнүндө. Якында эле келинчегим Инстаграмга монтип жазыптыр да. Женщина должна быть любимой, красивой и счастливой, а больше она никому ничего не должна, дейт. Мен окуп алып, сразу элечи. Комментарийге кимдер жазыптыр деп кирсем, кайненем комментарий калтырыптыр, поддерживаю депчи. Ошондо мамам чалды мага, алло, деди, келиңиңе айтып койчу, мен Инстаграмдан блокировкадан чыгарып койсун дейт, сразу элечи. Ал деген жазыптыр дагы блокировка кылып салыптыр. Анан мен ушул Инстаграм деп кеттим. Мен жүрөгүмдү эмне оорутат дебейсиңер? Келинчегимдин сүрөтүнө коюлган лайктар бар го. Мен күйөөсү катары кирем да мындай, ким менин келинчегимдин сүрөтүнө лайк коёт экен депчи, кирсең жалаң эле тырышкан борчиктер да, мындай элечи. Өзүнчө эле спортчиктер, кулагы сынган, тырышкан. Мындай сураган келет, эмне керек, эмнеге лайк коюп атасың? Кимсиң депчи, просто дух жетпейт да мурдан. А так жестко эле сурамаксың. Рахмат. Мен эки кызым бар. Улуусу 7-ге чыгып калды. Мен улуу кызым менен үйдөн жашынбак ойногонду аябай жаман көрөм. Анткени биздин үйүбүз бир комнатный квартира. Мебель, эмерек эч нерсе жок, жалаң гана жер төшөк. Жашынганга жер жок. Постоянно мени кызым табат. Ата кармалдыңбы депчи. Качан нормальный квартира табасың депчи. Акырында туугандар, азыр аябай Кыргызстанда бул мода болуп кетти, ажырашкан. Бул негизи ажырашуу көп болуп атат. Ар кандай моменттер менен, ар кандай бул туура эмес. Бул өтө жаман. Бирок мен монтип ойлоп койдум. Ажырашуунун мындай санын Кыргызстанда азайтыш үчүн калымдын баасын кымбаттатыш керекпи депчи. Кандай дейсиздер? Кызга болгон калым $15,000 башталса, Ошондо мен үйүмдө, мен оюмча ар бир адамдын үйүндө ушундай разговор болот да. Балам, биз бул кызга $15,000 бердик. Так что давай посудан өзүң эле жууп кой. Тамакты болсо атаң жасап коет. Бизге проблеманын кереги жок да, туурабы депчи. Жакшы. Биз 5 жыл келинчегим экөөбүз ата энебиз менен чогуу жашадык. Анткени бул бекер, анан деген мындай айтып коет го, мындай эки аялдын башы кухняда кайнабайт депчи. Мен ушул сөзгө вообще ишенбейм. Эмнеге мындай? Биз Кудайга шүгүр 5 жыл жашадык. Келинчегим кухняга кирчи деле эмес мындай. Нормально. Жакшы эле да. Анан келинчегим жакында эле 2 жыл болду. Жашабай үйдө өзүнчө кеткенибизгечи. Ошондо келинчегим күндүк айтты: "Айзимхан, эгерде биз көчсөк, мен күндүгө үйдөн клеточный чулка кийем" депчи. Мен күндө сексуальный болуп жака бияка басам, кыска кийинем деп. Билесиңер туугандар, мен алданып калдым. Мен алдандым, анткени ата энебиз менен чогуу жашап жүргөндө хотя бы келинчегим күндүгө тишин жуучу жок. Буларды эмнеге айттым?
Биз ошол жаңы эле менден алдымда чыгып кеткен Эрмек байкебиз экөөбүз жакында эле кино тарттык, баары эркектер үчүн деген. Кыргызстанда азыр аябай көп көйгөйлөр бар. Анар эжекебиз ошол көйгөйлөр менен күрөшүп атат. Сизге кол чабуулар эжеке, чоң рахмат. Ушул азыркы айтылып кеткен, сахнадан айтылып кеткен өзүмдүн бардык тамашаларым ушул кинодо чагылдырылган, мындайча айтканда. Буюрса, жакында ошол кинону көрүп коюңуздар. Бул кино ар бир аял затына жага турган, аял затынын баасын көтөрө турган кино болот. Барыңдарга чоң рахмат. Айдимхан Рахатов, чоң рахмат. Баракелде, кол чалар болсун.